Жогорку Кеңештин чечиминин негизинде азыркы чыктык, башкаруу чарасы өзгөрдү. Бүгүн Кумтөр ишиндеги коррупцияга шектелген депутаттар Асылбек Жээнбеков жана Төрөбай Зулпукаров 9 декабрда тергөө абагынан бошотулду. Эл өкүлдөрүн абактан чыгаруу чечимин парламенттик комиссия кабыл алган. Комиссиянын чечимин колдоп Жогорку Кеңештин депутаттары кесиптештери Жээнбеков менен Зулпукаровду жоопко тартууга уруксат берген жок. Бул коомчулукта ар кандай нааразычылыктарды жаратууда. Мында эл өкүлдөрү элдин үстүнөн тукуруп, жемкорлорду калкалап жатат деген пикирлер басымдуу болууда. Садыр Жапаров айткандай, булар легендарный болуп, тарыхта калат дедиле. Мен айтат элем, булар тырнакчанын ичинде тарыхта калды. Ушундай оор кылмышты кылган депутаттарды жактап, кылган адамдарды актап коюшу, бу деген ошол эле актаган депутаттардын 90дан ашкы депутат жактаса, ошол эле депутаттардын ошол ишке өздөрү дагы кириптер болгон, ошого байланыштуу да. Жээнбеков менен Зулпукаров ушул жылдын июнь айында Кумтөр иши боюнча коррупциялык иштерге катыштыгы бар деген шек менен кармалган. Аларды кылмыш жоопкерчилигине тартуу үчүн башкы прокурор Курманкул Зулушев парламентке кайрылып, макулдук берүүнү сураган. Сунуштаманы кароо үчүн 7 депутаттан турган комиссия түзүлүп, алар Жээнбеков менен Зулпукаровду жоопко тартуу үчүн тиешелүү далилдер жок экендигин айтышты. Комиссиянын чечимин 94 депутат колдоп, эч ким каршы болгон жок. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин депутаты Жээнбеков Асылбек Шариповичти жазык жоопкерчилигине тартууга макулдук берүүдөн баш тартылсын. Урматтуу депутаттар, анда добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 93, каршы 1, баары 94, катталды 102 депутат токтом кабыл алынды. Берилген материалдардан көрүнүп тургандай, Жээнбековго кылмыш жазоого шектелгендиги жөнүндө кабарландыруу далилдик базасы болбогондуктан жетиштүү негиздери жок берилген. Берилген материалдарда ой жорулардан жана божомолдордон башка Жээнбековдун күнөөсүн ырастоочу тилкелей далилдер жок экенин баса белгилөө керек. Баш мыйзамдын 78 беренесинде парламент депутаты кылмыш жасоо маалында кармалган учурдан тышкары Жогорку Кеңештин көпчүлүк депутаттарынын макулдугу менен гана кылмыш жоопкерчилигине тартылары жазылган. Мына ушул жагдайдан пайдаланган эл өкүлдөрү коррупцияга шектелген депутаттарды кылмыш жоопкерчилигинен сактап калышты. Депутаттардын коррупцияга айыпталган адамдарды коргоп чыгышы коомчулукта аларга карата нааразычылыктарды күчөттү. Адистер муну сот иштерине кийлигишүү катары баалап жатышат. Бұлар өзі ким өзі? Болғаны бір көпөстөр, бизнесмендер чоғылып алып, бүгін хамелеон сияқты түрлерін өзгөрді. Адвокат болышқа ақысы жоқ бұларда. Емне үшін демейсің бе? Ал сот тұрады. Егер алар қылмышкер болса, сот арқылы ғана кетіш керек. Бұлар өздерінің коллегаларын сақтап алу, бұл бір тарапты есептетеді. Емне үшін дегенде, анда саяси тұтқындарды құтқарышпай егерде тегіз болса, егер ел атынан барған депутаттар болса, саяси тұтқындарды бошатыш керек болчу. Мына көрдүңүздөр, бул чимкириктердин акыркы кетип жатканда дагы полит иш менен зармыз эткендиги билинип турат. Кумтөр боюнча тергөөнүн алдын ала жыйынтыгын УКМК 2021 жылдын августунда жарыялаган. Анда Кумтөр кенин иштетүүгө байланышкан келишимдерди түзүүдө Камеко жана Сентерра Голд компаниялары менен кызматташкан жылдары масштабтуу коррупцияга жол берилгени тууралуу далилдер чогултулганы айтылган. Бул ишке байланыштуу экс-президент Аскар Акаев баштаган оңдогон саясатчылар сурак берип, Өмүрбек Бабанов, Тайырбек Сарпашев, Талантбек Узакбаев, Алмазбек Батырбеков жана Исхак Пирматов камакка алынган. Бир далайы тергөө менен кызматташкан үчүн үй камагына чыгарылган. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев буга чейин Кумтөр боюнча ачылган кылмыш иштеринен эч кандай саясий өңүтү жок экенин, ким болбосун жасаган кылмышына жараша жоопкерчиликке тартыларын эскерткен. Кумтөр кенине байланыштуу ачылган кылмыш ишинде эч кандай саясий куугунтук жок. Эч кандай жердешчилик же болбосо ал жерде бирөөнү бирөө куугунтоо маселеси каралган эмес. Себеби дегенде биз кимдин ошол окуяга тиешеси болсо баарыны жазага тартууга, баарыны кыргыз элинин алдындагы өздөрүнүн кылган кылмышына жараша жазага тарттырууга биз милдеттүүбүз. Биз ошо милдетибизди аткарып атабыз. Ал жерде көптөгөн мурдагы премьер-министрлери бар, спикерлери бар, депутаттар бар, мамлекеттик чоң кызмат иштегендер бар. Экс-президент Сооронбай Жээнбековдун тууганы Асылбек Жээнбеков 2011-2016 жылдары
Жогорку кеңештин төрагасы болгон. Төрөбай Зулпукаров парламенттеги социал-демократтар фракциясынын лидеринин орун басары болчу. Коомчулуктун талабы менен Кумтөрдүн айланасындагы бардык коррупциялык иштер ар тараптуу каралууда. Ошондуктан мыйзам алдында баары бирдей болгондуктан эч ким мээлеген кызматына карап жоопкерчиликтен бошотулбашы керек дешет. Эгерде айыпсыз болсо, ким айыптуу? Кумтөрдүн мөңгүлөрү жок болушуна, Кумтөрдүн коррупциялык системасына, алтындарды урдалышына, жана башка ушундай бир палит иштердин анда ким жооп болот? Эл күнөөлүү болот. Же биз, же Садыр Жапаров күнөөлүү болот. Мына ушул жерде таң калтырып атат. Бул уят. Буларды бети жок экен. Булар өзү 1 жылдан бери легитимсиз, булар депутат эмес өзү. Буларды акысыз да жок болчу да, мен оюм бойынча. Жээнбеков менен Зулпукаров камактан бошотулганы менен бирок алардын үстүнөн козголгон иш жабылган жок. Башкы прокурор алардын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү бүткөнчө кылмыш иши убактылуу токтотуларын билдирген. Эл мүлкүнө кол салгандар ким болбосун мыйзам чегинде жазасын тартуу керек дегендер арбын. Висара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Атайын жумалык үчүн.